Саламатсыңарбы урматтуу студенттер. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз сүрөттөө баяндоо ой жүгүртүү объектилери. Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу, сүрөткер. Сабакта мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Кулуева Аида Койгелдиевна болмокчумун. Сабагыбыздын максаты кептин канча түрү бар экенин биле алышат, баяндоо, сүрөттөө ой жүгүртүүнү бири-биринен айырмалай алышат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан кептин түрлөрүн бөлүп көрсөтө алышат. Кептин түрлөрү 3кө бөлүнөт. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Баяндоо белгилүү бир нерсенин, окуянын, кыймыл-аракеттин логикалуу, системалуу, факт, материалдарга таянган негизде баяндалышы баяндоо деп аталат. Анда мазмун, сюжет, каармандар болот. Баяндоо аңгеме, жомок, уламыштарда, адабий чыгармаларда пайдаланылат. Баяндоо аңгеме, жомок, уламыштарда, адабий чыгармаларда пайдаланылат. Баяндоо мазмуну жана максаты боюнча 3 топко бөлүнөт. Өз түшүнүгүн сүйлөп берүү, кайра айтып берүү, билдирүү. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестинен үзүндү баяндоо. Ооба, Толгонай, сенин бүт өмүрүң ушунда өттү. Субанкул экөөбүздүн ушул талаада кошулуп, 22 жыл ушул жерде таманакы, маңдай тери менен агарып көгөрүп, бирге өмүр сүргөнүбүз ошондо заматта көз алдыма келе калды. Түбөлүк шериктешимден мынтип айрыларымды ойлодум беле. Кечээ эле орок түшкөн биринчи түнү так ушул жол менен учкашып бара жатканыбызды эстеп, айылдын кире беришинде жаштардын жаңы көчөсү башталган бойдон ташталып калганын көрүп, Касым менен Алимандын чарбагында үйүлүп жаткан кирпич менен ташты көрүп, ат жалына жыгылып, өксүп ыйлап жибердим. Сүрөттөө жандуу жана жансыз заттардын, кубулуштардын, жаратылыштын жана башка өзүнө тиешелүү туруктуу белгилерин ачып көрсөтүү сүрөттөө деп аталат. Сүрөттөө 3кө бөлүнөт. Иштиктүү сүрөттөөдө буюмдардын негизги белгилери саналып көрсөтүлөт да, образдуулук, эмоционалдуулук болбойт. Буга инструкциялар, кулактандыруулар кирет. Экинчи, илимий сүрөттөөдө ойдун тактыгы, тууралыгы, логикалык жактан ыраттуулугу көбүрөөк орун алып, илимий фактылар, далилдер тандалат. Үчүнчү, көркөм сүрөттөөдө окуя образдуу, көркөм чагылдырылат. Көркөм адабияттын элементтери пайдаланылат. Анда негизинен элестүүлүк, кыялдануучулук, адамдын ички дүйнөсү жана башка көбүрөөк колдонулат. Сүрөттөөнүн үлгүлөрү. Биринчи, турак жайды, бөлмөнү сүрөттөө. Иштиктүү сүрөттөөдө бөлмөнүн ичиндеги буюмдар так, толук сүрөттөлүп, бөлмөнүн аянты, жарыктыгы, жыгач буюмдардын түрлөрү, алардын орун тартиби жана башка баяндалат. Көркөм сүрөттөөдө бөлмөнүн белгилери саналып, бирок көркөм тил каражаттары менен образдуу кооз сүрөттөлөт. Салыштыруу, күчөтмө маанидеги сөздөр көп колдонулат. Экинчи, жаратылышты сүрөттөө. Табият, дүйнөдөгү жандуу жана жансыз заттардын баардыгы жаратылышты түзөт. Аны сүрөттөп жазуу жаратылышты же пейзажды сүрөттөө деп аталат. Бул да иштиктүү жана көркөм сүрөттөө болуп экиге бөлүнөт. Иштиктүү сүрөттөөдө жаратылыш жалпы, майда деталдары камтылбай сүрөттөлсө, көркөм сүрөттөөдө көркөмдүүлүк, кооздук касиети кеңири толук ачылат. Үчүнчү, кыялданып сүрөттөө. Жаратылышты, турак жайды, буюмдарды, кыймыл-аракеттин жана башка жөн гана болгонун болгондой сүрөттөөбөстөн, адам өзү каалагандай кыялданып, апыртып, фантастикалык жол менен сүрөттөсө, кыялданып сүрөттөө деп аталат. Сүрөттөөнүн бул түрүнө болгон окуянын жөн гана баяндап койбостон, көркөм сүрөттөөгө жетишүү керек. Төртүнчү, адамдын сырткы келбетин сүрөттөө. Мында адамдын өңү түсү, кийген кийими, кебете кешпири, мүнөзү, тулку бою, кыялы жана башка сүрөттөлүүсү тийиш. Иштиктүү сүрөттөөдө адамдын негизги белгилерине, бетинин түзүлүшүнө, боюна, көзү башына, андагы негизги белгилерине жана жашына.
Илимий сүрөттөөдө адамдын улутуна, тышкы түсүнө, этникалык тобуна карата. Ал эми көркөм сүрөттөөдө адабий чыгармалардагы катышкан каармандын образына көңүл бурулат. 5. Ал абалды сүрөттөө. Адамдардын абалын сүрөттөөдө сырткы келбети, тулку бою, кыял жоругу, баскан турганы, кийген кийиминен баштап анын ар кыл турмуштук психологиялык ал-абалы, ички эмоционалдык сезимдери жана башка көркөм сөз каражаттары менен сүрөттөлөт. Көбүнчө адамдын сапаттарын билдирүүдө сынатооч сөздөрдүн түрлөрү, зата тооштор, сана тооштор, этиштер, кулк мүнөзүн сүрөттөөдө фразеологиялык айкалыштар, салыштыруу, эпитеттер да колдонулат. Мисалы, узун бойлуу, ак жуумал, аңды-дөңдү карабаган ачуусу мурдунун учунда бармагын бал тамган, карагат көз, оймок ооз, эр, шер, кабылан жана башка сөздөр. 6. Буюмдарды сүрөттөө. Иштиктүү сүрөттөөдө буюмдардын аты, кандай буюм экендиги, турмуштагы анын мааниси, эмнеден жасалгандыгы, кандай бөлүктөрдөн турары, формасы, өңү түсү, көлөмү жана башка сыналып сүрөттөлөт. Көркөм сүрөттөөдө буюмдун белгилери саналып, бирок көркөм сөз каражаттары менен сүрөттөлөт. Мисалы, китеп кап, калпак, көкөр, ноутбук жана башка. 7. Кыймыл аракетти сүрөттөө. Мында адамдардын кыймыл аракети, баскан турганы, кылган эмгеги, иши жана башка сүрөттөлөт. Кээ бир белгилери боюнча баяндоо менен кыймыл аракетти сүрөттөө бири-бирине окшоп кетет. Баяндоодо жалпы эле адамдар, ага байланыштуу окуялар жөнүндө сөз болсо, мында адамдардын мүнөздүк өзгөчөлүгүнө байланыштуу кыймыл аракети, кылган иши, эмгеги гана көрсөтүлөт. Чыңгыз Айтматовдун Саманчыны жолу повестинен үзүндү. Сүрөттөө. Биз атка учкашып, бастырып келе жатканда, түн мемиреп, талаа бейкут жаткан кез эле. Желе жорто жүргөн сыдырым, караңгыда шабыр-шубыр этип, куурай баштарын жалмалай. Ай шооласын кулпунта, чайпалган эгин үстүнө кыймыл жаратып, көлөкө ойнотуп жатты. Чарчаган жер уйкуга кетип, анын бешигин терметкендей. Сайда ташкындаган суу алыстан шаркырап, буудайдын арасында чегирткелер үн алышып турушту. Табигаттын бул тынчтанган чагы кандайдыр бир өткөн кеткенди эске салчуудай, алда эмнелерди эңсетип, жүрөктү зарыктырды. Жүгүртүү. Логикалык ыраттуулук менен бир нерсе жөнүндө ойлоо, ачык айкын ишенимдүү, жүйөлүү далилдер, фактылар, мисалдар менен бекемделген адамдардын ой пикирин, сунушун, жекече көз карашын билдирүү ой жүгүртүү деп аталат. Алар аргумент, факт, мисал, тезис, тыянак. Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынан үзүндү ой жүгүртүү. Кечеги эле келгин-дилгендер эми өз жерине ээ. Башка бөрүлөр бул экөөнүн чөлкөмүнө баш багуудан мурда нечен ыкыс берип, нечен жолу тумшук учун кыймылдата жытыскейт. Ошентип, буйруса кара жанын ала качып келген экөөнүн ысык көлдөгү жашоосу оңдой берди болуп, калыптуу ыгына түштү. Ушул бейпил жашоонун артында канча таржымал жатат. Эгер айбандар башынан өткөргөндөрүн айтып бере алгыдай же эстей алгыдай болсо, анда сезимтал зирек Акбара эртегисин кайра жашагандай болор беле. А балким, ким билет, эсине түшкөндө баарын кайрадан эстеп, Акбаранын көзүнөн жаш кылгырып, алкымынан кыңкыс онтоо чыгып жүргөндүр. Анда эмесе кезекти көнүгүү иштөөгө беребиз. Берилген шилтемеге карап, Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинен кептин сүрөттөө тибин табабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.